Чаткал районунун Башкы Терек айылында балдардын көбү спорт менен башкысы келет. Бирок ушул убакытка чейин өзүлөрүнүн спорт залы жок болчу. Эми алардын кыялдары орундалды. Заманга ылайык таштырылган спорт зал курулуп берилди. 2013 жылы куруп берген Завчарат тарабынан ушу 2013 жылы ушул зал түшкөн. Ошондон бери мен тренермин 5 жылдан бери. Азыр балдар жакшы аракет кылып атат, райондук деңгээлде жакшы күрөшүп атат. Областка барган балдар бар, областка чыгып аткан балдар. Ийгиликтер ушу биз аракет кылып атабыз балдарды жогорку деңгээлде чыгарайлы деп. Мындан тышкары Чаткалда дагы бир жакшы жаңылык жергиликтүү элдин көңүлүн алды. Совет доорунан бери бул жерде ооругандар ондогон чакырым жер басып райондук ооруканага барчу эле. Эми курулуш айылынын тургундары үчүн жаңы медициналык борбор ачылды. Ушул иштеген 27 жылдан бери ушул жерде эмгек кылам. Элдин көйгөйүн аркалап келем. Мурун ушул ФАПка көчүп келгенче эски ФАП экиле бөлмөлүү болуп, түйшүк жаратып, элди камсыз кыла албай аябай кыйналып келгенбиз. Бардык ошо эки бөлмөнүн ичинде акушерский бөлүм болгон, кабинеттери бардыгы бир болуп, имаратты ушул Чарат фирмасынын демилгеси менен ушул имаратка көчүп келип отурабыз. Ошол бизди каржылаган фирмага чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат айтам. Дагы да ишиңиздер ийгиликтүү болуп, көйгөйүн чечкен жакшы фирмалардан, алдыңкы фирмалардан болсун каалайм. Жергиликтүү тургундарды абдан кубандырганы айрыкча жол маселеси болду. Райондук борбордон жайлоого чейин жол курулуп бүтүп, сентябрда колдонууга берилет. Бул салынып аткан жолдун узундугу 16 километр. Бул жерге 2 подрядчик алынган, Кыргызстандын эле фирмалары. Азыр бул жолдун 90% ашы бүттү да. Кудай буйрса, сентябрь айына эксплуатацияга берилет ишке. Бул жол менен Чарат, Завчараттын сотрудниктери, машиналери, только алардын машиналери эмес, местный Жалал Абад областынын, Талас областынын жайыт катар бул жерде мал жайып келишет, амалчылары. Ошолордун дагы баягы алар да катташат да. Аларга да мүмкүнчүлүк болот ушул жол менен каттаганга. Бул 16 километр салынып бүткөндөн кийин Кудай буйрса ушул жылы каралып атат. Мында перевалдын чокусунан Ылдый көзө да 10 километр жол салынат. Кол жол менен да каттарылат. Бул тегеректин баары жайыт катары эсептелет да. Жайыт катары бар, Чараттан сырткары. Ошол жерге малчылар көп келишет. Таш көмүрдөн келет, Талас областынан келет. Чаткал аймагынын өнүгүүсүнө чоң салымын Чарат ЗАФ ишканасы кошот. Бул алтын кен өндүргөн компания Чаткалда 5 жылдан ашык иштеп жатат. Ошол убакыттан бери атайын каражат бөлүп, элдин көйгөйүн чечүүгө жумшап келет. Эми негизги бул токен тармагынын өнүгүүсү, токен тармагынын Кыргызстанда болуусу бул аябай маанилүү. Биздин 20-40 жазылган стратегиябызда жазылган, президент дагы премьер-министр да айтып кетпеди өткөндө. Бул токен тармагынын канчалык бизге экономикабызга болгон салымын чоңдугун көрсөтөт. Бүгүнкү күндө бизде мисалы үчүн кумтөрүбүз бар. Кумтөрдү биз ВВПны эстегенде дайыма айтып кетебиз го. ВВП кумтөр менен кумтөрсүз дегендечи. Ошондуктан бүгүнкү күндө кумтөрдөн башка дагы месторожденияларды ичке ашыра билсек, анда балким экономика дагы бир чоң салым болобу депчи. Экинчи салымы бул албетте жергиликтүү жарандарды жумуш менен камсыздандыруусу да. Бүгүнкү күндө биз конок болуп аткан азыркы Чарат компаниясы айтып кетпеди. Азыр чалгындоо жумуштарына эле 300дөн ашык жумушчулар иштейт депчи. Анын жарымы жергиликтүү калк деп. Ошондуктан ойлойм, региондорду өнүктүрүү багытында дагы токен компанияларынын болуусу аябай маанилүү. Компания азырынча Чаткалда 300 метр тереңдикке чейин алтындын запасын аныктоо, чалгындоо иштери менен алек. Буга чейинки чалгындоо иштеринин жыйынтыгы боюнча 1 тонна рудадан 4 граммга чейин алтын алынуусу болжолдонууда. Жерде чалгындоо жумуштары жүрүп жатат. Азыркы бул менин колумда турган керим деп айтылат. Бул азыр разведочный скважина чалгындоо иштери жүрүп жаткан. Бул керимди биз жерден алабыз дагы. Муну экиге бөлүп ортосуна жарымын анализге лабораторияга жиберебиз. Жарымы болсо өзүбүздө паспорттарга Карабалда жөнөтөбүз. Карабалдадан ал жактан бул жерде бул керимдин содержание составында канча алтын бар экенин биз аныктайбыз.
канча тереңдикте? Биз азыр бүгүнкү күндө бул разведочный бурение 300 метрге чейин болот. Азыркы күндө 218 метрдагы 218 метрде жер тереңдигинен алып чыккан керн. Ишкананын өкүлдөрүнүн айтымында Чаарат кенинде 100 тонна алтындын запасы бар. Ушул жылдын сентябрь айында алтын өндүрүү иштери башталса, чаткалдагы социалдык экономикалык жардамдарын көбөйтөөрүн билдиришти. Эксперттер болсо Тоо кен тармагынын өнүгүүсүнө саясий туруктуулук дагы маанилүү экенин эскертишет. Бул стратегиялык тармак деп эсептелет, анткени бул Кыргызстандын бир байлыгы. Жалпы эле стратегиялык документтерде өкмөтүбүз ар дайым Тоо кен тармагы стратегиялык тармак деп эсептелет. Ошон үчүн буга көңүл көбүрөөк буруш керек деп ойлойм. Анан дагы кандай тоскоолдуктар бар. Биринчиден ушу өнүгүп кеткенге, бул биринчиден бул стабилдүүлүк керек, саясий да стабилдүүлүк, анткени саясий стабилдүүлүк жок болсо, баягы кандайдыр орчундума кырдаал келип калса, бул экономикалык жалпы ири экономикалык долбоорлорго сөзсүз терс таасирин берет. Дагы анан дагы баягы биздин кандайдыр десем жанагы салык, фискалдык саясийибиз дагы туруктуу эмес. Жылдан жылдарга баягы салык тарифтери же жана төлөмдөрү өзгөртүлөт, көбөйтүлөт деген маселелер көтөрүлө берет. Кыргызстандын өнүгүүсүндө айрыкча социалдык экономикалык кубаттуулукка ээ болуусу үчүн саналуу гана факторлор бар. Тактап айтканда, мамлекеттин казынасын салыктан кийин эле алтын кендерден түшкөн акча толтурат. Ошондуктан Кыргызстандын эң негизги киреше булагы болгон Тоо кен тармагына бийлик дагы, коомчулук дагы көңүл бурууга муктаж.